Кутман кечиңиздер менен урматтуу кадырман кыргыз журтчулугу. Назарыңыздарда түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагы өз ишин баштайт. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз бачабаздык деген маселе туурасында талкуу кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Жогоруда биз белгилеп кеткен бачабаздык деген теманын негизинде өздөрүнүн түшүнүктөрүн түшүндүрүү үчүн келген конокторду тааныштырып өтөлү. Мухтебек Арстанбек 1965 жылы 7 сентябрда Фрунзе шаарында туулган. 1980 жылы Сузак районуна караштуу номер 4 интернационал орто мектебин, 1995 жылы Фрунзедеги автожол техникумун, 2009 жылы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги алдындагы дипломатиялык академиясынын политология бөлүмүн аяктаган. 1992-2009 жылдары Кыргыз улуттук телерадио корпорациясында иштеген. 2009-2012 жылдары Элтер коомдук телерадио компаниясынын баяндамачысы. Телевизиондук карьерасында 30дан ашуун белгилүү долбоорлорду алып чыккан. Тележатында алып баруучулардын академия мектебин негиздеп, 150ге жакын адис даярдаган. Азыркы учурда коомдук 1 каналдын байкоочу кеңешинин катчысы, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алдындагы халал комитетинин төрагасы, Евразия халал стандартташтыруу жана сертификациялоо союзунун Кыргызстандагы өкүлү. Бул маселенин коомдук деңгээлде маанилүүлүгүнө эч кандай шарт жок болчу. Жөн эле мындай көмүскөдө укук талаасында гана чечиле турган маселе болчу. Бирок эмнеге буну уудуучу кылышат? Менимче бул дүйнөлүк мындай бир дүйнөлүк масштабта кетип аткан тенденция болуш керек. Бул маселени чечүү ар бир ата-эненин мойнунда. Чындап келгенде ата-энелерге туура түшүнүк бериш керек. Ата-энелер балдарын туура табиятта тарбиялаш керек. Ушуну менен чечилет. Сүлөсүн Тотонова 1954 жылы 17 январда Тогуз-Тороо районунун Казарман айылында төрөлгөн. 1977 жылы Пржевальск педагогикалык институтун бүтүп, ошол эле жерде 88 жылга чейин иштейт. Ушул жылдан тартып Кыргыз улуттук университетте билим берет. 2006 жылдан баштап азыркы убакка чейин Аялдар демократиялык клубунун алдында иштеп келет. Менин оюмча, бул голубойлорду бул такыр эле четтен кагып койгонго биздин укугубуз жок. Адагы адам баласы болгон анын укугу корголот. Биздин студияга куш келипсиздер. Ушул акыркы мезгилдерде маалымдоо каражаттарына чейин чыгып, мен геймин, мен укугум корголуш керек деген ураандын чакырганга чейин жетишти да. Чындыгында бул кандай негизи, алгач ушуга токтолсоңуз? Биз азыр деген баягы жалпы жолунда биздин мамлекет мусулманчылык деп аталган менен биздин кыргыз эли, биз сөз эркиндикке азыр демократияда биз ата бабабыздан келген сөз эркиндикте жүргөн кишилербиз да. Эч убакта биз мусулманчылыктар, биз араб өлкөлөргө мусулманбыз деген бизде Куранда да болбосун, башка жакта да болбосун жок. Кыргыздар мусулманчылыкка келиптир дегенчи. Биз кыргыздар түз эле Кудайга жалынып, теңирчилик деп эле, теңирчиликке теңир дечи. Теңир десе эле бир башка не теңир деле Кудай, теңир деп жалынасың, Кудай деп жалынасың, Алла деп жалынасың бир. Биздин бунагы жана кайтып атпайсыңар, гадой деп, бачабаздар деп. Бачабаздар деп азыр мына дин өкүлдөрү аябай чыгып атпайбы, мусулманчылыктар депчи, өлтүрүш керек, закон деп. Биздин демократиялык өлкөдө жашап аткандан кийин мусулманчылыктар андай закон чыгарганга акылары жок. Анткени бизде деген эркиндик деген бар, адам укуктарын коргоо деген бар. Бул нерсе жакын эле быйыл эле чыгып аткан жок да, бул адам баласы пайда болгондон баштап бул нерсе бар болчу. Ошондо айтсынчы, ошол кезде ошондой төрөлгөн балдарга биз таш бараң алып өлтүрүп же закон бар болчу деген таап берсинчи, андай закон жок да бизде. Андай закон жок. Бул жерде мен бир эки көз караш болуп атат да иним. Мына мусулманчылыктар деп эле азыр жанакы кичаптарды кийип алып, намаздарды окуп эле бир Кудайга берилбей эле биз Кудай жөн эле мечиттерге барып койсо, халалдарды жасап койсо гана биз мусулманчылыкты ууз үчүн мен айтат. Мусулманчылык деп Кудайга ишенген киши накты жүрөгү менен берилиш керек. Жүрөгү менен берилген киши өзүнүн ою таза болуш керек, жүрөгү таза болуш керек. Анан кийин биздин көп эле жаштар мына Мыктыбектер маңдайымда илгери силерди жаш кезде Мыктыбекте жакшы журналист болчу, мен аябай сыйлачумун. Кийинки учурда бул мусулманчылыкка келип ошол жакта защита кылып атпайбы? Ал кеп анда эмес. Мына биздин 91 жылдан баштап өзүбүздүн эгемендүүлүктү алгандан кийин, эгемендүүлүктү алып аткандан кийин, все равно мусулманчылык болгондо да биздин өзүбүздүн закондон сыртка чыга албайбыз. Закон негизине чыга албайбыз. Бул нерседен мен айтайын, эгерде мусулманчылык деп жана мечиттеги муфтияттардын баарын биз көрүп атабыз да, эгерде алар таза болсо, ошол кыргыз элине мына элди бөлбөй, туура түшүнүктү берип турса, элдин ою да жаңы өсүп келеткендердин баары ою бузулбайт. Анткени алар өздөрү таза эмес да.
өздөрү таза болбогон киши кантип жанагындай законду алып туран аларды бачабаздарды өлтүрөбүз, бул жерге Кыргызстанга жашатпайсыз, дүйнөгө жасатпай, ал кишинин өзүнүн эрки. Женский жагынан болобу, же эркек жагынан, ал өзүнүн эрки, ал Кудай жаратты. Аны биз өлтүргөнгө мусулманчылыктын закону туура келбейт. Эркиндикте өзүнүн ал эркин укук. Демек каалаганда Кыргызстанда жашап жүргөнгө жашай берет. Анткени биз көп улуттуу элбиз. Бир эле жалаң Кыргызстан жолу жалаң мусулмандар эмес да. Ошонун баарына ар кимдин өзүнүн жүрөгү бар да, ар кимдин өзүнүн Кудайга ишеними бар да, ар кимдин өзүнүн закону бар деген сыяктуучу алардын да жашоо укугу бар. Алар Түйөгай, ушул айтылган жүйөлөргө кандай деген ойду айтасыз? Өзү капа болбосун сүлөсүнө же кыргызды жок кыла турган ушуларга окшогон энполор өзү. Карабайсың, бүт түшүнүктү бир идишке салып алып бардыгы мынтип туруп аягында бир сөздү айтып койду. Биринчиден, бул мусулмандардын талабы эмес. Бул Кыргызстанда жашаган элдин көпчүлүгүнүн талабы. Экинчиден, демократия дегениңер ушу болсо керек. Эгер эл талап кылса, мамлекет мыйзам кабыл алыш керек. Вот кыргыздар бүгүн ушу бачабаздыкты жаман көрөбүз. Кудайга ишенесизби? Жок, мен сөзүм бүтүп алайын. Мен сизге состол кылган жокмун. Биз мусулмандарда бул жок экен, а бизде бар болгон деп атпайсызбы? Бизде болгон эмес. Ата бабаларыбыз мындан жиркенип келген. Кудайга ишенсе да, ишенбесе да, эже. Сиз өзүңүз сенесиз да. Бул нерсе аял кишиге да сунуш кылынбайт. Аял кишиге да сунуш кылынбайт. Аялга да табий жол менен жыныстык катнаш кыл дейт. Эми эркек кишиге ушундай кыла бер деген кандай? Кайсы кыргызда бул мусулман болмоктон космонавт болуп кетсе дагы бул кыргыздын мындай зээни чыдабаган, акылы көтөрбөгөн нерсе да. Эркектердин бачабаз болушу коомго жайылышы. Биринчиден, экинчиден эми укук деп атып эле аларды бүт бар жокко таңула бергенде туура эмес да. Биринчиден алардын укугу тебеленсе, конституция коргойт. Мен укугумдай, сиздин укугуңуздай, бардыкындай эле. Эми менин көчөгүм үчүн укугумду коргоп бер дегениңер кандай бул? Кечирип койсоңор, анда биз кайсы укукту талап кылабыз? Мен бачабаз болбогон укук чыгарышым керек анда. Мен бачабаз эмесмин, мага отдельный укук бергиле, деймби. Кана демократиялык укук базасы анда? Бардыгына бирдей болуш керек укук. Эгер бачабаз болсо, мейли дарылансын. Дарыланбаса, эми Кудай ошондой кылып коюптур. Унчукпай жашай берсин. Бир бала кылып бирөөгө тийип алабы? Жашай берсин, бирок анысын башкага таңуулабасын да. Азыр Европада эмнеден башталды? Сиздерге окшогон укук коргоочулар ушунун баардыгын булар орукчан экен, тигиндей, мындай экен деп атып, мыйзам деңгээлине чыгарып койду эле. Азыр бачабаздардын мектептери ачылып атат, сүлөсүнө же. Азыр эки эркек бирине бири эри катындагы бала багып алып атат. Анан мектептерде алиппелери чыгып атат. Жанагындай жынысы жок алиппелер менен. Силер балдарыңардан, тукумдарыңардан бачабаз чыгарына мен деле ойлойм, каалабасаңыздар керек. Бул оору болсо муну Кудай көрсөтпөсүн да мындай ооруну. Бирок коомго жайынуунун эмне кажети бар мунун? Оорукчан болсо акырын унчукпай жашырып, эми ушу Кудайдын бир тарткылыгы экен деп жашай берсин. Анан силер еще буга бир-эки молдо чыгып ачык сүйлөп койсо, бүт мусулманчылыкты буга кошуп туруп аралаштырып ийгениңер кандай? Эми силердин деле бир кезде ата бабаңыздардан бирөө жарым Кудай дегендир, бирөө жарым намазга жыгылгандыр. Аларды көрүндү оодарып эмне кыласыңар? Теңирге сыйынсаңар, сыйынганыңарды Кудай кабыл кылсын, теңирге кабыл кылсын. Бирок мусулманчылыкты да буга ороп туруп мынтип, азыр мен келип сүйлөгөнүм, мен мусулман болгонум үчүн эмес, эркек болгонум үчүн намыстан сүйлөп атам да. Менин уулум бачабаз болушун мен каалабайм. Аны кичинекейинен мектептерге киргизип, азыр китептерди чыгарып атат да булар. Бачабаздар мындай кантип жанагы кремдерди сүртүп, кантип иш кылышынан бери үйрөтүп атат китептеринде. Ошону мен балдарым үйрөнүшүн мен каалабайм эже. Ким ушуну каалайт? Мен ушул позициядан айтып атам. Анан биз ушуну сүйлөсөк, чоң мына мусулмандар Куранын айтып атат. Курандан айланып кетсин, ал нерсе Куранга жетиш үчүн али көп нерсе бар. Куранды мыйзамга киргизиш үчүн көп нерсени басып өтүш керек сүлөсүнө же. Азыр сиздер айтып аткан демократиялык эле системанын укугу менен күрөшүп атабыз биз. Ошол эле укук менен түшүндүрүп атабыз. Таңуулабаңыздар аныңыздарды деп атабыз. Түшүнөм, үй бүлө багыш керек, ырыскы табыш керек. Акчалып алып эле кыргызга бардык нерсени таңуулай беребизби? Эжем эртеликке чөйлөбүз да эми. Туурабы? Сиз теңириңизге барасыз, мен Кудайыма барсам. Ким мыкты сен экөөсүнүн сөзүбүз эки арча болуп атат да, мен теңир деп, теңирчилер жана бачабаздарды колдойт дегендердин каршымын. Жок, сиз айтканыңызды мен ошондой. Мен силердин законуңарды айтып атам. Мына бачабаздарды биздин законубуз Кыргыз Республикасынын жашатпаганга деп мусулманчылыктарды закон чыгарып атат. Өлтүрүп коюш керек, ошо буларды кабыл албаш керек депчи. Мен ошонун укугун айтып атам. Теңирчиликте мына бул ким мыкты сен туура түшүнчү. Мына коомдук пикир чайкалган жок. Мыйзам кабыл алабыз. Эгерде кантип биз мыйзам кабыл алабыз? Мыйзамды мамлекет кабыл алат.
Биз кантип мыйзам кайсы калыпты айтып атат? Биз кандай мыйзам кабыл алабыз? Тоба кылдым. Кайсы мыйзамды кабыл алыш колубуздан келет? Мамлекет кабыл алат, парламент алат мыйзамды, биз эмес. Биз болгону эл катары ушуга наразы экенибизди гана билдиребиз. Силердин тегиңерге каршы мусулман болбоссуз. Билдирүү жиберип атасыз. Билдирүү атасыңар, билдирүү. А мен уктум, муфтияттагылар ушундай ушуларга өзүнчө бир закон кабыл алабыз атат деп укулду, чынбы? Кантип закон кабыл? Силер билесиңер, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы бул конституция. Билесиңерби? Кыргыз Республикасында парламент бар, мыйзам чыгара турган. Муфтият мыйзам чыгаруу укугуна ээ эмес. Кантип ал мыйзам чыгарат? Тилер ушуну уксаңар эле, тилер эми айылдагы бир патила эмессиңер буга ишенип калгыдай. Эми ким мыкты биз анткени телевизордон да көрүп атабыз. Мен кечинде эле сенин передачаңды кечинде эле көрдүм, кечинде да угупчу. Бул кыргыз элинде биз могул жерден адамдардын же болбосо коом колдоп атат деп айтпайсызбы? Ошо коомдун ортосуна биз туура түшүнүктү беришибиз керек. Туура түшүнүктү беришибиз керек. Туура түшүнүк беришибиз керек. Мисалы үчүн азыр дейин эки бөлүнүп атасыңар. Муну муфтияттын ичинде эле эки бөлүнүп атат, билесиңерби? Муфтияттын ичинде. Мен муфтият эмесмин, мен Кыргыз Республикасынын атуулумун. Если Кыргыз Республикасынын атуулусуң, мен да Кыргыз Республикасынын атуулумун. Потому что мен сиз оюңузду айтып атасыз, алардын укугун коргош керек деп, туурабы? Эли мен оюмду айтып атам. Мен оюмду айтып атам, алардын укугун коргобой эле эл катары эле коюп коюңуз деп атам. Мен алардын укугун коргоп, же болбосо ошолорду биз жанакы эмелердин баары көбөйө берсин деп, ал Кудайдын жиберген дарты да. Кудайдын жиберген дарты, Кудайдын жиберген дарты. Азыр силер биринчи кадамыңарда алардын укугун коргомуш болосуңар. Экинчи кадамда ошону мектептерге киргизмей болосуңар, китептерин чыгармай болосуңар. Анан кийин ар бир үйдө бирден голубой болсун демей болосуңар. Андай закон жок, ар бир үйдө голубой болсун, же болбосо ошолордун китебин кабыл алалы деген жерибиз жок эмеспи? Дейсиңер ошону. Деген жокпуз. Сен мыкты ошону айтканда ошону биз китепти кабыл алалы, же болбосо ошо голубойлорду ар бир үйдө болсун деген тилек жок ар биринен. Эми Кудай билет, келечекте дейсиңер ошону. Делбейт ал, делбейт. Бирок мен айта турган нерсем болот. Ошолордун өзүнүн эрки ал киши. Сен жашооңду, мисалы үчүн, мына башынан журналист болуп келатасың, азыр кыргыз эмес укугун коргойм деп атасың, диндердин эмелерин коргоп атасың, мусулманчылыкты коргоп атасың, чынбы? Мисалы үчүн, мен Куранды сыйлайм. А молдолордун жасаган ишин сыйлабайм, потому что туура эмес иштер болуп атат. Мен деле кээ бир академиктердин, мамлекеттин тоногон илимий ишмерлерин мен деле сыйлабайм. Туура эмес. Эгерде туура адам ошо чындап кыргыз элине күйө турган болсо, өзүнүн өлкөсү өссүн, өнсүн десе, адам биринчи өзүн тазалаш керек. Мына ошо мечиттеги муфтияттардын мен баарын. Причем мен түшүнбөдүм. Гейлер менен муфтияттын кандай тиешеси бар? Туура дават жиберишке, даватты көргөнгөндөр жиберип атпайбы? Мына ушулар жөнүндө дават келе баштады. Мен уктум, көчөнүн үйдү чертип келип атат, бир 5-6 бала келиптир. А эмне келдиң десем, эркеңиз бар, чакырып коюңузчу дейт. А эмне кыласың эркең десем, жанагы голубойлор бар эмес, ошол жөнүндө бир мечитке барып сүйлөшөт. Мен андай эркектер бара албайт дедим. Бара албайт. Аны биз өзүбүз мына ошо көрдүңбү, чала саасыздар, ошентип ар бир үйдө эшикке Теңирге ишенем деп атпайсызбы? Сиз Теңирге деле жактан иштеп, чындыкты айтыңызчы өзү. Мен Кудайга ишенем. Сиз мындай ким? Антип келбейт, давачлар голубойлорго келбейт антип. Мени корома келет. Не только мен жана мечитке келиңдер, голубойлор жөнүндө сүйлөшөбүз деп атабы? Жок, ушул тема жөнүндө биз сүйлөшөлү, эркеңиз барбы, чакырып коюңузчу. Эркеңиз менен даватчылар голубойлор жөнүндө сүйлөшөбү экен. Эми муну мен жалган деп эсептейм. Мен өңгөдөн эң жаман сүйлөгөнү жаман көрөм. Даватчыларды өздөрү ошол нерсени билбей туруп дават айтпай эле койчу. Биринчиден, экинчиден мен буга ишенбейм, негизи. Негизи мен түшүнбөй атам да. Биз улук даватчылар жөнүндө сүйлөшкөнү келдикпи, муфтият жөнүндө сүйлөшкөнү келдикпи, гейлер жөнүндө сүйлөшкөнү келдикпи? Информация бербесин деп атам. Мен туура түшүнүктү, элге туура түшүнүк таратсын деп атам. Сен мен ал даватчыларга айткан жокмун. Аны мындай кыласыз деже, сизчи? Ошол мечиттегилер да туура түшүнсүн. Менимче сабатыңыз бар го. Эже аны сиз мамлекет менен сүйлөшөт. Мамлекет мыйзам чыгарат, тыюу салат. Сен мыкты биринчи сөзүңдү мынтип айттың. Мен укпасам эле чала укпасам, ушу голубойлор жөнүндө нолко мусулманчыл эмес, бүт коом, эл колдоп атат деп айтты. Биринчи сөзүн ушунтип айтты. Если эметпесер кайра коюп келип. Мен ошого айтып атам. Эл коомдун баары колдогон жок, 5 кол барабар эмес. А эмне бардыгы макул болуп атабы? Баары макул болуп, канча коом колдоо деп сиз көрдүңүзбү? Мен колдоду деген жок. Мен коом каршы болсо силер эмнеге мындай бүтөн эмнеге мындай бир дүрбөлөңгө саласыңар? Дүрбөлөңгө салган жок, өзүңүз сөзүңүз ушундай болот. Кудай турат. Кыргызмын деген. Муногу голубойлорго каршы ишенип коюңуз. Мен кыргыз болгонум үчүн айтып атам.
Каршы. Мен коомдун элдин атынан сүйлөгөнүм полномочиям жок. Бирок мен өзүмө салып туруп айтам. Бул нормальный эркек буга каршы, кыргызды кой. Эркек буга каршы. Голубойлор менен иш кылган деген булар биринчи чыккан жок да. Бул деген канча жылдан бери эркектер деп давын эле чыгып келеткен нерсе. Ага биз баарыбыз эле каршы болдук. Бирок аны Кудай таалам жаратты да бул кишини. Адам болуп жаралды. Жашай берсин дейм. Жашай берсин. Аны эмнеге элге таңуулап атасыңар? Аны элге эч ким таңуулаган жок. Силер таңуулап атпайсыңар. Укугун коргош керек буларды. Өзүнчө мыйзам чыгарыш керек. Эгерде мыйзам чыгар деген жокпуз. Биз голубойлорго мыйзам чыгарды, мен каршымын мыйзам чыгарууга. Мен просто ошолордун укугун коргоп атам. Эгерде ал бала жашап атат, голубой болуп, мен эркек мен жашай, кандай мен жашап аткандай өзүн жана операция жасатып атпайбы. Бул сөз уят жок болуп атат да, бул уят айтылып атат да. Эркек катын болуп атат. Эркек катын болуп катын баягы өздөрү каалоосу менен кетип атат да. Мейли өз тагдыры менен жашай берсин. Ага эмнеге биз мусулмандар киришебиз, эмнеге закон киришебиз? Мен ошолорду жашатпаганга дегенге гана каршы болуп атам. Алардын укугун коргоп, мына мечиттегидер бүт ошондойлор биздин Кыргызстанда жашабасын деген сөзгө жогорку билимиңиз бар, туурабы? Мен ошого каршы болом. Жогорку билимиңиз бар. Мечитте бирөө аларды жоготобуз десе эле Кыргыз Республикасы жоготуп ийет. Жоголбойт. Туурабы? Мисалы үчүн мен биякта туруп алып сүйлөсүн жана камайлы десем эле камалып каласызбы? Кудай бар, өйдө жакта. Жок, Кудай эмес, мамлекет бар да. Кудай бар. Укугуңузду коргойт. Сиздин тилиңиз менен сүйлөйчү. Укугуңуз бар, мамлекет коргойт. Сиз күнөөкөр болбосоңуз, кылмышкер болбосоңуз эмне камайт? Мен камалсын деп атсам эле камап койбойт. А тигилер да кылмышкер эмес да. Эмисиз бирөө аларды өлтүрөлү, ташбаран кылалы десе эле кылып коебу? Мамлекет бар, мыйзам бар, туурабы? Кимдир бирөөгө жакпаса кыйкыра бериши мүмкүн да, демократия, сөз эркиндиги. Айта берет, сүйлөсүндү жок кылыш керек, Мыктыбекти жок кылыш керек, тигини жок кылыш керек, ошентсе эле жок болуп кетебизби? Жок. Биз атай мамлекет жалдыганбыз, биздин укугубузду коргосун деп. Бул иште сиздин керегиңиз деле жок. Эгерде бир голубойду бирөө уруп нетип койсо, милиция бар. Эгерде бирөө сөгүп койсо, милиция бар. Эгер бирөө өлтүрүп койсо, сот бар, түрмө бар. Анан мен айтып атканым, Европада азыр ушулардын укугун коргомуш болуп туруп беже. Ушулардын укугун коргомуш болуп туруп, артында эмне иштер болгонун айтып атам. Буларга эри катын болууга уруксат берди, ЗАГСтан өтүүгө уруксат берди. ЗАГСка барат, айтат, эриң ким? Мынагу, катының ким? Мынагу, сен эрисиң, сен катының, давай качып кетсең алимент төлөйсүң. Ушинтип экөөнүн чиркөөгө барса, чиркөөдө чогундуруп коет. Мынтип. Бизге да ошону алып келатасыңар го деп мен ошондон кабатырмын. Биз аны алып келген жокпуз. Мен кабатырмын. Биринчи кадамы ушундан башталган өткөн кылымда. Ушундан башталган, укугун коргойлу, булар деле адамдар, Кудай ушинтип коюп турду, анан кийин буларды биз эмнеге антебиз? Силер алар Кудайга шүгүр алар мусулмандар эмес, тиги чиркөө менен күрөшкөн. Силер поптор эмне эле буларды антип атасыңар? Мына поптор ушинте берет, өздөрү деген тигиндей мындай, чиркөөсүнүн ичинде кылбаганды кылыкты кылат деп попторду шүмшүккө чыгарып, аларга элден мандат алып берди. Алар эмне болду аягы? Азыр эле жакында Европада ушундай мыйзам чыкты. Инцест, уктуңузбу? Атасы кызына, энеси баласын эрге тие алат. Закон, инцест деген закондун өзүн которгондо күнөө деп которулат. Ушуга жеттик коом. Биз да ошону каалайбызбы? Биз каалабайбыз ал турмушту. Биз Кыргыз ата-бабамыздан каалап келгенбиз. Анда каалап мен жанагы айтып атпаймынбы? Биз жанагы экөө операция болуп атат да. Биз ошону чуулган кылбайлы. Аны деген аябай коомдун ичинде жарыялабайлы. Өз тагдырын өзү чечсин. Эмнеге? Биринчи өз тагдырын өзү чечсин. А бизде Кыргыздарда 2ден 1 голубойлор жок чынбы? Ар бирде 2ден 1 болгонду, бир 10%. Булардын операция кылгандыгын караңыз. Бул Кыргызстандагы эле чуулган эмес. Бүгүн булар дүйнө жүзү боюнча аракетке келди. Бүт дүйнө боюнча интернетте карасаңыз, дүйнө боюнча ушу биздин Кыргызстанга окшогон жаңжалдар чыга баштады. Сиздерге окшогон НПОлор келип, алардын укугун талашкан тенденция бүт дүйнө боюнча кетип атат. Булар аракетке келди дүйнө боюнча, Кыргызстан гана эмес. Мен ошого өкүнүп атканым, силер грант иштесе эле ушинте бересиңер дегеним ошон үчүн. Бул Кыргызстанда биз чыгарган жокпуз муну. Мусулмандар, кыргыздар, теңирчилер чыгарган жок бул маселени. Бул маселени алар өздөрү чыгарып атат. Жок нерсени айтып, мына биздин милициялар ушинтип зоруктап коюп атат. Милициялар бизди тыйыныбызды алып коюп атат деп өздөрү чыгып, коом анан силерди чыгарып биздин укугубузду коргогула деп. Силер алардын укугун коргомуш болуп, коомго силер сиңирип атасыңар мына маселени. Булар операция кылдырды, унчукпай жашай берсин. Мына мен аппендицитимди алсам эле гезитке жазып чыккан жокмун да. Жашай берсин өзүнчө. Эмне болдуң? Эркек экенсиң, катын болуп калдың, мейли унчукпа жаша, бирөөгө таңуулаба аны.
Эми бул жерден мен мындай түшүнүк болуп атат. Эгер шарият мамлекети болсо башка маселе болмок. Муктек, бул жерден жана операция болуп атат деген баягы азыр деген илим техника жетилип атпайбы? Просто Кыргызстанда ошондой илимдин гана ачылышы деп туруп, тигилерди реклама берип атат болуш керек деген ойдон мен. Жол бул биз көтөргөн маселе бизде ал галбойлордон башка да мынанча маселе бар. Толтура маселе бар. Толтура галбойлордон башка да өзүбүздүн үй бүлөбүз бар, өзүбүздүн чарбабыз бар, экономикабыз бар, коомдук иштер мынандай иштигөнүп калган аларды биз чуу көтөрмөк белек. Жөн эле жашай берсе болмок. Аны эми балким ушу Кыргызстанда биздин укугубузду коргош керек деп, кожоюндардан акча сурап атабы. Эми мало ли что да бул дүйнөлүк кыймыл кетип атат тилөөсүндө же. Мындай анализ кылып карасаңыз интернеттеги массалык маалымат каражатында Кыргызстанда гана эмес, Тажикстанда пайда болуп атат. Бирөөсү өрттөйүптүр бир мамлекетте дагы бирөөсү болуп атат. Ушундай детелер күнүндө чыгып атат маалымат талаасында. Анан биз ошого айтып атабыз, эмнеге муну эми кыргыздарга муну силер мынтип атасыңар? Эмне бизде эми баардыгы кетип, байлыгыбызды урдады, кыздарыбызды чыгарып кетти, балдарыбыз урукчан, бардыгы калып эми бирин серин калган, сөксөлдөй калган эркектерди дагы катын кылып эл деп турабыз. Же эмне болдук? Дегеним ошондон. Ушуну тим эле койбойлубу эми? Ушул маселени өтүп эле кете бербейби бизде мынтип эле? Анын укугун ким тебелебейди? Бирөө тебелебейди барып соттоп, камап койбойлубу болуптур. Сен эмнеге бул бачабазды, мыйзамды бузуп тебеледиң деп. Аны эми чуу көтөргөн. Сиздин деле үй бүлөңүз бар. Жезден болсо керек туурабы? Табиятыңыздар илгерки ата бабадай эле келе атасыңар. Булардан мындай алып караганда мен өзүм жеке пикирим, эркек эмес, аял жиркене турган иш да бул өзү. Ошону биздин элге кантип сүйлөйбүз? Мен буну оору деп айта албайм. Анткени деген булар деген галбойлор мынакей ал деген баягы илгери эми кыздеке деп койсо чын беле, кыздеке деп баягы эркектики да аялдыкы бар экен деп эле далаятта кыздеке деп койгондо, алар ошо да. Эми булар дегенди деген оору деп айта ал десек, бул социалдык болуш да. Жөн эле бул ооруга мен айта албайм, оору деп айта албайм. Илгерки жанагы гермафродит да, эркек да, аял да. Ушундай кыздеке деп койчу аталыштары бар тилде. Бар болчу бул. А булар бул социалдык көрсөткүч. Бул коомдун кайсыдыр бир формациянын таасиринде бузулуусу, же болбосо кайсыдыр коомдо бир мүчүлүштүктөрдөн пайда болгон бир социалдык кубулуш бул. Бул мындай медицина жагынан бул түшүндүрүлбөйт. Батышта деле ошентип пайда болду. Мына адам баласы болгондо эле мына биз деле эркектер, аялдар деле мына өзүнүн немесин караганда адамдын мүнөзүчү, кээ бир эркектер аялдардын мүнөзүнө окшош болот экен, характеричи, психологически алганда, кээ бир аялдар эркектердин мүнөзүндө гормондор, ошого гормондор көбүрөөк эметилип калат да. Мен ойлоп атам, булардыкы баягы аялдык эмелери келишип, анан психологически бул оору деп айта албайм. Азыр ушул жерден мен оору деп айта албайм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда азыр 40тан ашып кетти деп маалымат каражаттарына жарыялашты. Дагы ушундай уюмдар айын бир өкмөттүк эмес уюмдар келип булардын укуктарын коргоп атат деген дагы бир пикирлерди жарыя кылышты да. Эми бул көйгөй болуп эсептейбизби? Бул Кыргызстан үчүн бир проблема эмеспи? Чоң проблема. Бул нерсени чечүү үчүн бүгүн мамлекетибиз мисалы үчүн бул нерсеге тыюу салыш керекпи, тыюу салбаш керекпи? Жок, мен мындай кандай кылыш керек негизи? Аябай бир жакшы нерсени айтты, гормон маселесинде. Табий гормоналдык өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн, да? Аялдык гормондор мындай алдыга чыгып, бирок ал эркек табиятында калат да. Эркек табиятында калат. Эгер аял киши болсо, гормоналдык өзгөчөлүгү болгону менен аял табиятында калат баары бир. Эгер баягындай гермафродит болбосо. Бирок анын үстүнө экинчи буга таасир берген өрчүткөн факторлор бар муну. Биз мына массалык маалымат каражаттары, жана башканы койгондо дагы тамак аш бүгүнкү бизге келип аткан тамак аштын булганычы албетте гормондор булгап атат. Эркекти деле аял кылып коеюн деген тамактар бар. Мисалы үчүн пиво да, тоок этиге окшогон ушундай атайын булган гормоналдык деңгээлде адамдардын табиятын булган тамактар кирип атат бүгүн бизге. Мына ушулардын таасиринде барып отуруп 20 жылдан кийин баланча пайыз ушулардын гормоналдык деңгээлде жетип калышы турган кеп. Мамлекет муну ойлонуш керек. Мен тыюу салыш керекпи билбейм. Анын үчүн парламент бар го. Анын иши. Бирок мен каалайт элем, биздин эл ата бабабыздай эле эркек аялдай эле болуп жашаш керек. Эгер арабызда ошондойлор пайда болуп калган болсо, эми мамлекет ушунчалык демократиялык болуп кеткен болсо, билбейм, жок дегенде коомдун калган бөлүгүнө таасирин бербеш керек. Бердирбеш керек. Калган бөлүгүн саламат кылыш керек булардан. Ошо кепилдигин бериш керек. Мен мамлекеттен талап кылганым, менин үй бүлөмө, менин коомума алардын таасиринен саламат кыл деген талабым бар. Мен ушуну талап кылам. Жок, бизде бардын укугу бар деген сөз
мен үйіме кіріп алып голубой мен балдарыма үйретсін деген сөз емес та. Жоқ, мен аға қарсы. Мен үйіме теледір менен кіріп үйретеді. Мен аны қалабаймын да мисалы үчүн. Эфир аягында бир оюңузду өзгөрттүм деп чечтиңизби? Мисалы, балким ушул өкмөттүк эмес уюмдар бүгүнкү күндө ушулардын укугун коргоп аткандыгы биздин менталитетке, биздин менталитетине, биздин касиетибизге жатпаган нерселерди кылып атышабы? Жатпаган нерсе. Если жанагы действительно китепти таратып аткан чын болсо, бул биздин менталитетке жакпайт. Ал эркин, сөз эркин. Эгерде жана молдолор ушуларды өлтүрөбүз, бул Кыргызстанда жашабасын дегенге мен каршымын. Потому что ал адам жашаш керек. Анын укугун коргошубуз керек. Алардын укугун коргош, алардын өзүнүн эрки, өзүнүн эрки. Бир нерсени түшүндүрүп берейин. Өзүнүн эрки. Кандай жашоо? Шариятта бир түшүнүк бар, фатва деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн муфтиятта шариаттан суроо жооп пайда болсо, жооп берет. Муфтият ошого муфтият. Өзү сөзү дагы мындай маалымат берүүчү мекеме да, шарият жөнүндө маалымат берүүчү. Кимдир бирөө кайрылса, голубойлорго шарият кандай карайт деп. Ал айтат, шариятта буларды уруп өлтүрөт. Бул шариятта ушундай деп жооп берет. Шариятта ушундай дегени бул Кыргызстанда уруп өлтүрөбүз деген сөз эмес. Шариятта ошондой экен, Куранда ошондой экен, уруп өлтүрүш керек экен. А бизчи жок, биз аларды төргө отургузуп кое беребиз. Биз ал Куран менен ишибиз деле жок деген кеп да бул. Муфтияттын айтканы ал мыйзам эмес. Ал болгону фатвасын берген. Шариятыбызда ушундай, буларга чечим ушундай. Бирок аны мамлекет алып туруп, шариятта ушундай экен, давай өлтүрөлү дебейт да. Бирок Куранда жок кандай жасып өлтүрөм деген мен карадым, Куран окуп чыктым, жок кандай өлтүрөлү деген. Мен аны образды Курандын өзүндө болгон. Куранда, сүннөттөн булар ошо алымдар ошого алым да. Жанагы ислам булактарын издеп, ушул чечимди таап берет. Мына жерде пайгамбарыбыз мындай деген экен. Ошондон улам мындай жыйынтык чыгат. Куранда мындай аят бар экен, анда мындай жыйынтык чыгат. То есть юриспруденция ошон өзүнүн чыгаруу усулдары бар, чечим чыгаруу усулдары бар. Ошон менен анын элге түшүндүрүп берет. Шариятта бул мындай экен. Мисалы үчүн бир суроо пайда болду сизге. Сиз мисалы үчүн адал тамак жесеңиз, муфтиятка кайрыласыз, мен жанагы чочконун этин ташыган тачкиде койдун этин ташыптыр, жесем болобу болбойбу? Алар ошондой эле айтат. Шариятта бул этти жесе мындай, же мынандай, же мынандай. А кандай ыктыярда кыласыз? Аны өзүңүздүн ишиңиз. Сиз ал мыйзам менен жашабайсыз. Ал өзүңүздүн ишиңиз. Ошон үчүн булар болгону фатва берген. Ал мыйзам деп жазып койсо деле ал ишке ашпайт. Бүгүн бул шарият мамлекет эмес. Жазып койгон учурда, мисалы үчүн бизде көпчүлүк адамдар бар, өздөрү конституция жазып алгандар бар го. Мына конституция деп. Однако аны менен эч ким жашаган жок. Кабыл алынган референдумдан өткөн конституция бар, парламенттен өткөн мыйзамдар бар. Муфтият аны аталы көргөн жерин урал десе деле бирөө аткарып ийбейт аны. Ошон үчүн просто менин оюм эже, мындай каалоом да, или сунушум бу. Муфтият маселесинде, дин маселесинде биринчи изилдешибиз керек. Изилдеп туруп, анан бир жыйынтык берсек, эл дагы мындай бир бүдөмүккө кирбейт да. Муфтият мыйзам чыгарып койду десе, көп ойлоп атат, бул кандай мыйзам чыгарат муфтият. Ничего себе, муфтият көп кеткен го мыйзам чыгарып. Кандай акысы бар дедим мен. Аны сүрүштүрүш керек дейт, силер мыйзам чыгарып атасыңарбы? Кайсы мыйзам ал? Десеңиз алар деле таң калбаңыз, биз кайсы мыйзамды чыгардык деп. Муфтият мыйзам ал сиздерге ошон эле бир НПО, чындап айтканда бир бейөкмөт уюм. Болгону мусулмандарга маалымат берип турчу уюм. Болгону эле ушул. Эми мусулмандар Кыргызстанда көп экен, көп кайрылат экен. Ошон үчүн атагы чыгып кетти. Анан ажылык боюнча акчасы бар экен, аны талашкандар да көп экен. Ошон үчүн бирин-бири ар беле кылып талашып атат ошо бийлигин. А негизи ал өзүнчө турган маселе, бул башка маселе. Молдолорду эфирге чыгарып сурайт да. Молдо ке, сен алымсың. Мына бачабаздарды эмне кылабыз? Десе ал эмне дейт? Ал шариаттагы айтат, шариятта мындай экен. Мынауну көрдүңбү, мыналар мынтип атат деген туура эмес да. Ал шариаттагын айтып берип атат. Аны биз иштетебизби, иштетпейбизби? Ал биздин мамлекеттин иши. Бул мамлекеттин иши экен туура. Бизде жанагы чабайлөрдүк мурдун мусулат болуп, жана мусулманчылыкты атпайбызбы? Биздин элибиздин көбү баягы көпчүлүк улуттуу элбизде 80ден ашык улут барбы биздечи? Анын баары мусулман эмес, жалпы жолумуз. А бизде жана Курандын эмеси боюнча көбүнчө арабтардын эмесин пайдаланып атышпайбы, методдорунчу. Эми өзүң мыкты өзүң ойлочу. Жана 5 жашарда кыздардан өйдө жоолук салынып, биздин 12 чейин кыргыздар жоолук салынган эмес, жаатып 12 балакатка жеткичектечи. Жүрөктөрү таза болгон да. Анан да бир койду бир нерсени. Биз илгерки 18-кылымдагыны кайталанбай,
зор алмашат атат, ай күн алмашат, ай өткөн сайын адамдын аң сезими өсүп атат. Азыр бүт ошо бир бүтүн келип бир эле Кудайга жалынып, просто вералар эле башка, бир эле Кудай, теңирчиликтен эмес. Эми ошол жерден биз жанагы жана как раз закон шариатта мындай экен деген болбойт. Шариатта мындай болот экен деп. Неге шариатта бар экен, тигилерди таш менен өлтүрүш керек экен деген сөз. Жок, мисалы үчүн чиркөөдөн. Туура менин боюнча, туура эмес таралат ушул сөз эле. Жок, жок, туура түшүнүңүз. Чиркөөдөн сурайт орустар. Биздин чиркөө эмне дейт буга деп. Чиркөөдө да поп жооп берет. Христианчылыкта бул нерсе мынандай деп өкүм берет. Биздин эмеде ушундай деп айтат. Бирок аны аткаруу мамлекеттин колунда нерсе. Ошон үчүн биз сурайбыз, мисалы үчүн биз силерден сурайбыз. Эже мына маселеде мына жолук салынгандар кандай деп. Силер жазган биздин оюбузча жолук салынгандардыкы туура эмес дейсиңер. Бирок аны туура эмес деген оюңарды айттык. А биз силерди тилдебейбиз. Эмнеге туура эмес деп атасыңар деп. Силерден ой сурадык, оюңарды айттыңар. Биз сыйлашыбыз керек оюңарды. Туура эмес деген уктук силердин позицияңарды. А эмне кылабыз эми? Салдырабызбы, салдырбайбызбы? Бул мамлекеттин иши. Ошон үчүн түшүнөсүңөрбү? Бул муфтияттын ою, муфтияттын чечими. Эмесин поптун чечими. Эми караңыз. Мына коомдук маселеде же. Дагы бир маселе, мына арабтарды туурап кийинип деген боюнча мен да көпкө ойлондум. Чын эле арабтарды туурап атабызбы деп мен да карадым да. Анан карасам биз арабтарды туурабайт экенбиз. Чындыгында биз ата бабаларыбыздын эле кийимин кийет экенбиз, алардын сакалын коет экенбиз. Болгону биздин азыркы заманбап демократ эжекелерибиз аны унутуп калган окшойт да. Көрбөйт экен. Мисалы үчүн мен кыргыздын эле кийимин кийбейсиңерби, кыргызда эле жүрбөйсүңөрбү десем, үстүндө бир кыргыздын жиби жок. Муну Кытайдыкы, муну Европаныкы. Биз европалашып кеттик деп айтпай атабыз го. Тилибиз орустуку, орусташып кеттик дебейбиз го. Эми кыздарыбыз жолук салынып калса эле арапташып кеттик дейбизби? Арапташмактан инопланетян болуп кетсек дагы ден соолугу чың болсо, бузулбай жүрсө, эмнеге албашыбыз керек аны? Арапташтык десек эле биз ардана беребиз. Эмнеге биз арданбайбыз? Мына голубойлордун мекени болгон Американын кийимин кийип жүрөбүз дегенге эмнеге арданбайбыз? Эмнеге биз атасына эрге тиген кыздардын мамлекетинин кийимин кийип жүрөбүз деп арданбайбыз? Кана үстүңүздө бир кыргыздын кийими жок. Анан кыргызча эле кийинбейсиңерби десеңер, мен айтам, биринчи кийинбейсиңерби, элечекти оробойсуңарбы, салбайсыңарбы, белдемчини кымтыбайсыңарбы, анан сүйлөсөңөр, мен ыйба кылбаймын, биздин байбиче го деп тебетей мылдый кылбаймынбы? Үстүңөрдө эчтеке жок, өзүңөр жылаңачтыңар. Анан кийин эптеп бир нерсе кылып жабынып алса, ону арабтыкы болуп кетти. Баленики болбойбу? Жабынып атат да. Адам өзүнүн оюн оюңдоп, жүрөгүн ачып, өзүн тазалап, туура жолго барыш керек, демократия деп. Биз кыргыздар илгери сөзүң өлбөсө, сөз атасы дечи, сөз менен жеңчи элчи. Сөзүң өлгүчөктү өзүң өл деп айтчы. Кыргыз эли сөз менен гана башкарчы. Кыргыз элинин сөзү менен. Анан биз эле көрүнгөн туура мен кыргыздын жүрөгүн кыргыз деп согуп, кыргыздын тилин, динин, рухий маданиятыбызды, өзүбүздүн касиетибизди, мына өзүбүздүн касиеттүү жерлерибизди эч кимге тебелетким келбейт. Тебелетким келбейт. Азыр ушул жерден сөзүңүздөрдү токтотуп туралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир нече көзөрмөндөрдөн соң кайрадан жолугабыз, бизден алыссаңыздар. Көйгөйлүү маселе же көрсөтүү тууралуу ой пикириңиздер болсо төмөнкү даректер аркылуу байланышсаңыздар болот. 0559 442 504, 0709 442 504. Көрсөтүүгө чогуу иш алып баруу үчүн демөөрчүлөрдү күтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз бачабаздык деген теманын негизинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Азыр сөз кезегин убактыбыз дагы карып баратат. Акыркы чечимди коомчулукка бир өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз, балким сиз өзүңүздөн тайдыңызбы же ушул өкмөттүк эмес уюмдардын кылып жаткан иштери балким туура эмес экендигин билдиңизби? Эмнеси болсо дагы акыркы чечимиңизди коомчулукка сунуштасаңыз. Мен акыркы чечимим мына кыргыз элине жана ар бир кишинин өзүнүн, ар бир жарандын өзүнүн иши. Ал кишичи өзүнүн милдети, кыз болобу, аял болобу, ал өзүнүн милдети. Бирок ошону коомго, элге аябай ачык чыгарыштын кереги жок. Мен жана китеп чыгаргандарына мектебинен бүткөн мен каршымын. Мен өзүм личный өзүм көз карашымчы. А жанагы муфтияттындагы тигилерди жана шариатта бар экен, аларды таптакыр эле кууп чыгарайын дегенге дагы мен каршымын. Потому что бул жерде эки жакта тең салмактуулук болуш керек, туура көз караш болуш керек да. Туура көз караш бол, туура чечим болуш керек. Ошол эле суроого чечимди кандай кылып эми эл эмне кылыш керек? Бүгүн коом этият болуш керек. Пикирлерди алууда, маалыматты тандоодо этият болуш керек. Болбосо ар ким башын айландырып атып, бир күн баласы голубой, кызы сойку, өзү жылаңач, анан иши кул бир жерде иштеп аткан болуп калат.
Ошон үчүн бүгүн маалыматты бергенде да, түшүндүргөндө да өтө мындай бир кылдаттык мамиле кылыш керек. Бул менимче көбүнчө ушу эл алдында жүргөн адамдарга болгон аманат го. Экинчиси, менимче бүгүн биз мамлекеттен түзүгүрөөк талап кылышыбыз керек экен, бир укукту. Биздин келечек населибиздин саламаттыгын коргогон, ал бир гана тамак аш экономика эмес да. Алардын руханий да саламаттыгын коргоо. Алардын ички дүйнөсүнө бүлгүн салуу, болбогон нерселер менен мындай бир дүрбөлөңгө салуу, бул дагы келечекти населди булгаган нерсе да. Ошон үчүн мен айтат элем, негизгиси бүгүн бийликке инсап берсин. Өтө кооптуу нерселер колунда турат. Инсап берсин, элдин каргышына калбагандай иш алып кетсе жакшы. Анан элибиз оңолуп атат дейм мен. Оңолуп атат, болгон азырынча көрсөткүчтөр көрүнө элек, бирок кийинки муундарда биздин элдин оңолгону байкалып калат. Кудай буйрса. Мына урматтуу кадырман кыргыз журтчулугу, бүгүнкү биздин талкууга күбө болдуңуздар. Албетте эки тараптуу түшүнүктөрдү ортого салдык. Туура чечимди өзүңүздөр кабыл алат деген үмүттө көрсөтүүнү биз жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.